электрондук журнал ушундай көрүнөт. Бул жерде класстардын тизмеси бар. Мисалы 3А класска кирсек, 3А класстын окуучулардын тизмеси көрүнөт. Бул жерден окуучуга билдирүү жөнөтсө болот. Бул жерден окуучуга же болбосо ата-энеге, же окуучуга жана ата-энеге деп тандап, анан билдирүүңүздү бул жерге жазып, анан отправить деген баскычты басып жөнөтсөңүз болот. Жана бул жерге прикрепить файл деген бар. Файлды тиркеп жана жөнөтсөңүздөр болот. Жана окуучуну бассаңар, окуучу жөнүндө маалыматтар бар. Бул маалыматтарды өзгөртсө болот, же болбосо башка дагы маалымат менен толуктоого мүмкүн. Өзгөрткөндөн кийин сохранить кнопкасын сөзсүз түрдө басуу керек.